Бишкектин чыгыш автобекети аймагында дем алыш күндөрү Range Rover жана Toyota Prius унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы маалымдагандай, айдоочулар бир багытка бара жатып аталган тилкеде жолдун тардыгынан улам сүзүшкөн. Жыйынтыгында Toyota Prius көпүрөдөн кулап түшкөн, унаанын ичинде айдоочусу болгон, ал ооруканага жеткирилди. Бишкекте эки адам чоочун унааны $37.000 сатып жиберген. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда 2023-жылдын 15-апрелинде жаран чара көрүү өтүнүчү менен милицияга кайрылган. 25-февралда $37.000 бааланган Toyota Highlander үлгүсүндөгү унаасын сатып, акчасын бөлүп беребиз деген убада менен бекилген. Бирок алар убадасын аткарбай, унааны үчүнчү жакка сатып, андан соң белгисиз тарапка изин жашырган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 42 жана 36 жаштагы жарандар кармалды. Кармалгандардын бири соттун чечими менен СИЗО 1-ге 2 айга камакка алынды, экинчисине баш коргоо чарасы 2 айга үй камагына алуу менен белгиленди. Аламүдүн районунда рак оорусунан айыктырууну убадалап акча алган чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы билдирди. 24-апрелде Аламүдүн райондук милициясына арызы менен жаран кайрылган. Өзүн Сиддик деп тааныштырган адам февраль айында рак менен ооруган баласын медициналык жол менен айыктырып берем деп ишеничине кирип, $5500 алып изин жашырган. Аталган факты катталып, кылмыш иши козголгон. Жүргүзгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында кылмышка шектелип, 41 жаштагы Пакистандын жараны кармалды. Ал убактылуу кармоо жайына киргизилди. Пара талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Маалыматка караганда, УКМК тарабынан жарандардын кайрылууларын кароонун алкагында Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы тарабынан каралып жаткан кылмыш иши боюнча оң чечим чыгаруу үчүн ортомчулар аркылуу $2000 өлчөмүндө опузалап акча талап кылуу фактысы аныкталган. Талаптар аткарылбаган учурда соттолуучуну белгилүү бир мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга байланыштуу жаза чыгаруу менен коркуткан. Бул жагдайда соттун аппаратынын кызматкерлери айыпталуучулардан опузалап алынган сумманы жашырундулуктун зарыл чараларын сактоо менен алып, андан кийин алар талап кылынган сумманы судьянын досуна өткөрүп берген. Андан кийин гана судья өзүнүн жеке коопсуздугун камсыздагандан кийин гана акчаны алган. Ысык Көл облусунда курал-жарактар сакталган жашыруун жай табылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Маалыматка караганда, УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгы тарабынан ок атуучу куралдарды, ок-дарыларды жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз жүгүртүүдөн чыгаруу боюнча ыкчам издөө иш-чараларын уюштуруунун жүрүшүндө Ак Суу районунун Тоолу аймагынан курал-жарактардын жашыруун жайы табылган. Анда F1 сактагычсыз гранатасы, 3 даана кол түтүн гранаталары, бир бирдик ВОК 17 снаряды, 1 даана сигналдык патрон, 3 даана белгисиз үлгүдөгү чабуулчу гранаталар, 1 даана 16 калибрдеги жылмакай мылтык, 4 даана 7 калибриндеги патрондор табылып алынган. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында жогорудагы ок-дарыларды жана жардыргыч заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө катышкан адамдарды аныктоо иш-чаралары уланууда. Салык системасындагы туруктуу коррупциялык схемага бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Мамлекеттик салык кызматынын органдарындагы системалуу коррупцияны жоюу боюнча жүргөн иштердин алкагында жарандардын мүлк салыгы боюнча салыктык карызы жок экендиги жөнүндө маалымат каттарды берүү учурунда опузалап, акча каражаттарын алуунун коррупциялык механизмин уюштурган Чүй облустунун Москва районуна караштуу мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгынын кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Москва районунун мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгына караштуу жергиликтүү салыктарды жыйноо жана текшерүү бөлүмүнүн улук инспектору, башкармалыктын аталган рейдтик салык контролу бөлүмүнүн башкы инспектору кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ыйгарым укуктарынан аша чабуу менен кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо органдарына кийин күбөлүк берүү боюнча жана ошондой эле салыктык текшерүү жүргүзүү жана мүлк салыгы боюнча салык карызынын
сомдун жоктугу жөнүндө маалымат берүү боюнча оң чечим кабыл алуу үчүн жарандан 100 000 сом өлчөмүндө акча каражатын мыйзамсыз түрдө талап кылган. 20-апрелде бул адамдар опузалап алынган сумманын бир бөлүгүн алуу учурунда пара алып жаткан жеринен кармалган. Алар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Баңгизатты жутуп алып түрмөгө алып кирүүгө аракет кылган курьер кармалды. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматы билдирди. Маалыматка караганда, ыкчам кызматкерлер абактардын бирине келген мурда соттолгон жарандын ашказанында баңгизат бар экендигин аныктаган. Андан соң ичинен медициналык шприцтердин цилиндринен жасалган 3 контейнер гашишке окшош зат чыгарылган. Булардын жалпы салмагы 30 граммды түзгөн. Аталган факты эреже бузуулардын бирдиктүү реестрине катталды. Зер буюмдарын жасоо жана маркалоо боюнча жашыруун цех аныкталды. Кыргыз Республикасынын жарандары Финансы министрлигине караштуу баалуу металлдар департаментинде маркалоонун милдеттүү жол жоболорун кыйып өтүп, тиешелүү салыктарды төлөөдөн качып, баалуу металлдарды мыйзамсыз жүгүртүүнү уюштургандыгы аныкталган. Аталган факты боюнча 18-апрелде кылмыш иши козголгон. 19-апрелде Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунан алынган чечимдин негизинде уюштуруучулардын цехинде жашаган жеринде тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада зер буюмдарын жасоого жана маркалоого зарыл болгон ар кандай жабдуулар, жалпы салмагы 23 килограммды түзгөн күмүш зер буюмдары табылган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Орусиянын Шадринск шаарында Кыргызстандын жарандарынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул туурасында Тышкы иштер министрлиги билдирди. Кечээ 25-апрелде Екатеринбург-Шадринск Курган унаа жолунда Кыргызстандын жарандарынын катышуусунда кырсык катталган. Алдын ала маалыматтар боюнча кыргыз жараны башкарып бара жаткан Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу каршы тилкеге чыгып, Hyundai жүк ташуучу унаасы менен сүйлөшкөн. Кырсыктын кесепетинен 34 жаштагы жаран ошол жерде каза болгон. 37 жаштагы айдоочу жана 24 жаштагы жүргүнчү ар кандай жаракаттары менен ооруканага жеткирилген. Бишкек шаарында уурулук кылганга шектүү кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясы билдирди. Маалыматка караганда 19-апрелде милицияга шаар тургуну кайрылган. Ал арызында билдиргендей, ошол күнү болжол менен саат 4:30 чамасында Бишеналиева жана Пушкин көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз жаран анын унаасынан капчыгын уурдап кеткен. Анын ичинде 29 000 сому болгон. Бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголгон. Милиция кылмышка шектүү катары 32 жаштагы жаранды кармады. Ал тергөө кызматына жеткирилип, андан кийин убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда иликтөө иштери уланууда. Бишкекте бомба тууралуу маалыматтан улам бир нече мектептин окуучулары эвакуацияланды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы билдирди. Маалыматка караганда, бомба тууралуу маалыматка байланыштуу номер 63, 50, 4, 90, номер 33, 51, 17, 62 Оксфорд Рефал мектептеринин мугалим жана окуучулары эвакуацияланып, мектептин айланасы курчоого алынган. Тиешелүү органдар иш алып барган. Чүй облусунда бир суткада 11 мас айдоочу кармалды. Чүй облусунун аймагында 25-апрелден 26-апрелге караган түнү мас абалында унааны башкарган 11 айдоочу аныкталган. Маалыматка ылайык, Коопсуз шаар долбоорунун алкагында мас абалында унаа айдап, айып пулду өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн 8 унаа айып аянтчасына киргизилди. Буга чейин Нарын облусунда 4 сааттын ичинде 27 авто унаа айып аянтчасына токтотулгандыгы маалымдалган.